Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапырмадан мен Фагайыздан ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 59-сабак окуучулардын өсүүсүнө таасир берүүчү 4 нерсе деген тема боюнча маалымат аласыздар. Окумуштуулардын изилдөөсү төмөнкүдөй жыйынтыктарды берген. Окуучунун өсүүсүнө 4 нерсе күчтүү таасир берери аныкталган. Алар төмөнкүлөр. Биринчи, үй бүлө. Экинчи, массалык маалымат каражаттары, интернет, телерадио, газета жана башкалар. Үчүнчү, тең туш достору. Төртүнчү, мектеп. Мына урматтуу ата-энелер, ушулардын арасынан башкаларга салыштырмалуу эң көп күчтүү таасир калтыра турган бул үй бүлө болуп саналат экен. Анын таасири 35%. Демек, эң биринчилерден баардыгы үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөгө көз каранды. Ошол себептүү балдарыңыздардын көңүлүн биринчи илим билимге, адеп ахлакка буруу, кызыктыруунун башкы очогу бул үй бүлө болуп саналат. Балдар үчүн эң кичине, бирок эң күчтүү мектеп бул үй бүлө болуп саналат. Демек, урматтуу ата-энелер, жогоруда сиздер окумуштуулардын изилдөөсү боюнча балдарга өтө күчтүү таасир берген 4 критерий боюнча маалымат ала алдыңыздар. Үй бүлө, массалык маалымат каражаттары, биринчи кезекте азыр интернеттин ушунчалык тез ылдамдыкта кетип жатканы белгилүү баарыбызга, бирок ошол нерсени дагы туура пайдаланганга аракет кылдырыңыздар. Канчалык тең туш достору жакшы жаман болбосун, же болбосо канчалык интернетти көп колдонбосун, баары бир биринчи кезекте балдар үчүн эң күчтүү мектеп бул үй бүлө болуп саналгандыктан, үй бүлөдөн жакшы китептерди окууга, бири бири менен сылык болууга үйрөтөлү. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.